Баткенде Нооруз майрамы улуттук тамак аштар жана кол өнөрчүлүк боюнча коюлган көргөзмөлөр менен башталды. Жергиликтүү скульптор Айдарали Айтматов Баткен чөлкөмүнөн чыккан атактуу инсандардын бюсттарын көргөзмөгө коюп, алардын эмгеги тууралуу маалымат берди. Бүгүн Баткенде жаз жадырап, Нооруз майрамы кирип келди. Ошого байланыштуу бүгүн жаздын башталышына байланыштуу мен өзüm чыгармаларымды элге көрсөтөйүн деп, элге таанытайын деп келдим эле. Элибизге тынчылык, заманыбыз мындан ары Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүшүнө тилектешелем. Бул күнү Борбордук стадиондо майрам көркүн ачкан боз үйлөр тигилип, Баткен району жана Баткен шаарынын уюштуруусунда кайнатылган сүмөлөк ачылды. Mana Allah bergen rızkıga min kalla şükür. Mana artacak yağı kuyun oyağı. Бул жылкы майрам чек арадагы эл үчүн өзгөчө дешет Баткендин тургундары. Анткени кыргыз-тажик чек арасынын такталышы элдин көп жылдар бою күткөн мүдөөсү эле. Эми мындан ары Баткен аймагында тынчтык өкүм сүрүп, элдин жашоо турмушу оңолот деп жергиликтүү эл кубанычтары менен бөлүштү. Нооруз майрамга удай эле бизге чек ара чечилген өтө кубанычтуу болуп атат. Эли журтубуз ушул канчадан бери чечилбеген чек арабыз чечилип, элибизге тынчтык алып келди. Биз көргөн күндөрдү эми биздин бала чакабыз көрбөсүн, биз көргөн атышууларды, согуштарды көрбөсүн. Ушул өкмөт башчыларыга бардыгына ыраазычылык билдирет, өтө кубанычыбыз, кош кубаныч болуп атат да. Быйылкы жыл, жаңы жыл биздин Баткен эли үчүн жакшы башталды да. Анткени ушул эң негизги көйгөй болгон биздин Баткенде чек ара маселеси чечилип, биздин ушул коңшулаш мамлекеттин башчылары достошуп, мына чек араларды ачканы бул карапайым эл үчүн жакшы болду да. Баткенде өткөн Нооруз майрамына жылда келип, конок болуп, кыргыз элин өзбек элинин атынан куттуктаган Сох районунун жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да Орто Азия өлкөлөрүндөгү Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекеттик чек араларынын такталышы чектеш аймактарда стабилдүүлүктү кармап, соода-экономикалык байланыштардын жакшырышына өбөлгө болоорун белгилешти. Эми мана бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда почти чек аралар чечилди. Өзбекстан менен Кыргызстандын чек аралары чечилгенден бери эки элдин ортосунда карым-катнаш жакшырды. Элдерибиз соода-саттыкка байланышып, бул эки өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө жакшы таасир тийгизүүдө. Жакшыланды. Илоим har doim o'sha chegaralar ochiq bo'lsin, ikki xalqda bordi kelisi uzilmasin. Улустун улуу күнү Нооруз майрамында спорттук оюндар өткөрүлүп, жергиликтүү маданият кызматкерлеринин сахналаштырылган көргөзмөсү менен коштолуп, элге концерттик программа тартууланды. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.